Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу авто сүйүүчүлөр, биздин катталуучулар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Срочно сиздерге бир жаңылык бар. Бүгүн 22 октябрь, 10 ай, 24 жыл, Бишкек убактысы, кечки саат 10 минут өткөн кези, мен сиздерге свежий видео менен бөлүшүп өтөйүн. Бишкекте Яндекс таксиде канча иштесе болот? Мен сиздерге по факту көргөзүп коеюн. Азыр эми 3 күндөн бери иштеп жүрдүм. Азыр ушул жерден көргөзөйүн. $100 десе мен койчу деп бандай эми өзүм көзүм менен көрмөйүнчө ишенбедим эле. Сиздер дагы ошондой болушуңуздар мүмкүн. $100 бирок чындыгында. Эми общий сумма. Мынакей. Мына бул кечинде чыгып кеткен 3100 сом. Мына жерде 7,5 миң. Воскресенье. Мынакей. 20 октябрь. 7515 сом. И мына кечегиңе 9000дик. Кече понедельник 9076 сом иштептир. Бүгүнкүсү 1918. Оны караңыздар. Понедельник саат канчада баштадым? Saat 8:30. Saat 8:30 баштаган болсо кечки канчага чейин иштедим? Мына бу жерден эле көрөйүнчү азыр. Мынакей. Так. Мынакей могу жерден башталыптыр. 8ден өтүп баштаптыр да. 8ден өтүп баштаган болсо акыркы заказы 23:45-те. 12-де токтотуптур. Ошондо 8 12 саат, бер жагы 15-16 саат. Москвадагыдай эле. Иштейм деген балдар Кыргызстанда да демек ишти уруп атат. Мен дагы баягы анчам Жайыкбекка такси менен жүрүп калганда сурайт элем да таксистерден, канча иштейсиңер десем, бул тариф комфорт плюс. Эгер бизнесте болсо, же комфорт элеби? Комфорт эле экен. Эгер комфорт плюс бизнес болсо, значит, жакшы эле иштесе болот. Ушул 2 күндөн бери 4000дик бензин кетти дейт. 4000дик бензин кетсе азыр. Жок, ушул общий суммага кетти да, ошондо мына 3100. Так, 3100, 7515, 7515, 9076, 9076, 1918'ge. 1918 сом. 3 күндө 21609 сом туугандар. Мунан парктын комиссиясы канча экен? Жок, бул шунун эмеси да. Парктын бул тазасы. Мына минус 4000дик бензин кетти дейт. 1.6 объем Kia Rio менен. 17609. Мына минус күнүгө 1000 сомдон тамак жесин 3 күндө 3000 сом. 14609. Муну бүгүнкү курс менен бөлүп койгондо бөлөбүз 85.5. $170 туугандар 3 күндө. 3 күн ичинде $170 таза комфортто иштесе болот экен. Демек, комфорт плюс бизнесте иштесеңиздер, багындай газовый машиналар менен, анда дагы жакшы эле иштесе болот экен. Эми бул видео менен мен айтайын дегеним, туугандар, баягы таксиде иш болбой атат, анан таксидагы иш беле дегендер үчүн. Достор, кайсы эле иш болбосун, мындай иштеген адам, майны чыгарып иштеген адам любой жерде ишти кылып атат. Мисалы, бул жакта кыйратпайбы таксини? Москвага барып деле кыйратпайт. Америкага барып деле кыйратпайт. Мынакей жүргөн жерибиз өзүнүн мекенибиз Кыргызстан. Болгондо дагы борбордо, мындай айтмакчы, ким айтмакчы, катуураак күлүп, катуураак сүйлөп, мындай терең дем алып, калаганда токтоп, ар жак бер жак басып. Мисалы чет жакта, мисалы кое турган Москванын эле элементарный Москванын эле ичине бир жерге токтоп, кол путун жазып алайын дегенге парковкалар платный болуп калат. Эми ушундай анча минус нюанстары көп да. Анан өзүбүздүн Кыргызстанда дагы иштесе, конечно, бул такси баягындай стабильный жумуш эмес. Бул такси какой-то бир эмеден уровеньден көтөрүлүп алганга мындай иштесе болот да. Ошон үчүн келиңиздер, баарыңыздар ушул Бишкекке келип ишти кылсаңыздар болот. Ошондой эле жолдо жүргөндө биздикилер баягындай вообще тытынып кетебиз да, кээ бир учурдачы. Бирин-бири баягындай пропускать этпей, мындай как будто бүгүн жашап эртең өлчүдөй айдайбыз да. Мен көчөдө көп көрөм да. Особенно жаштар, анча-мынча жаш өтүп калгандар деле ушундай ишке барып коет. Аны мен өзүм көзүм менен көп эле көрүп жүрөм.
мисалы поворотникти күйгүзсө бошотуп коюш керек. Мага мен алдында кетип аткан болсо мен бошотуп коем мынакей, мен өзүм баш болуп да. Кензер ушул нерсеге көнөлү, бири-бирибизди көчөдө болобу, башка жакта болобу пропускать этип, аваринканы күйгүзүп алып рахматты айтып, анан ары кете берет. Эми бир какой-то секундта 3-4 секунд эч нерсени чечпейт. Анан ушинтип кысышып атып, бирин-бири кысып атып, баленин баары ошондон башталат. Ошол туугандар, так что Бишкекке келе бересиздер. Кааласаңыздар, корейский мачтелерди биз аукциондон ойноп утуп алып чыгып да беребиз. Мына бүгүн дагы 1-2 мачтелерибиз бар эле, анын группадан сатылды туугандар. Ошол. Орбаңыздар.